Дагы эле баягы жөтөл боюнча эмне үчүн биз грипп болуп атабыз, эмне үчүн грипптен кийин көпкө чейин жөтөл кармалып атат деген суроо көп болуп атат. Мына ушунун тегерегинде сөз кылып талдайлык. Канткенде биз жөтөлбөй калат экенбиз. Эмне үчүн адам бир инфекция келгенде эле бат эле жөтөлүп баштайт? Себеби караңыздар, биз дем алганда мына аба менен бир вирус кирди. Ал кирип, мына жогорку мурун көңдөйүндө, жогорку дем алуу көңдөйлөрүндө ушул жерде жашайт, ушул жерде тамактанат, ушул жерде киресин чыгара баштайт, анан кийин бронхко өтүп барат, анан трахеяга кирет, анан бронхко кирет, анан өпкөгө өтүп кетет. Демек, ушул мурун көңдөйүнө киргенде эле, ошол мурун көңдөйүнө кирген күнү эле биз мурун көңдөйүнө күнүгө бизге бир керексиз нерсе ошо инфекция киргенде келип калат экен. Демек биз ошол жакта күнүгө эртең менен туруп, сөзсүз түрдө же сода суу менен, же перек суу менен, же туздуу суу менен сиз күнүгө көчөдө эшикке чыгып баратканда сөзсүз түрдө мурдуңузду пүркүп, ошол менен чайкап, оозуңузду чайкап, мурдуңузду чайкасаңыз, сизге көчөгө чыгып бирөө түшкүрсө дагы кирген болсо, бул жерде щелочь деген чөйрө болуп турат дагы, кирген инфекция ушул жерден эле алар дальше бизге өтпөй калат да. Мына жакшы болуш үчүн, жакшы болуш эмес, оорубай калыш үчүн эң биринчи биз күнүгө эч бир күн калтырбашыбыз керек. Күнүгө мурун көңдөйүн, ооз көңдөйүн күнүгө биз чайкап турушубуз керек экен. Эми хорошо, сиз чайкабай калдыңыз, ал өтүп кетти. Сизде ал жашап, ошол микроорганизм сизде жашап, бул жерде жашагандан кийин кан тамырга өтө баштайт. Кан тамырга өтүп, кан тамырдын ичине кирип, ал ушул жакта жашап, өзүнүн керектүү нерселерин чыгарып, кандын ичин булгап койду. Эми кандай кылышыбыз керек? Эми биз алардын жашоосун бузушубуз керек да. Алар эмне жейт экен? Алар бизде сүт, сахар, анан un азыктары. Ушулар жейт экен. Демек, чоң бала болобу, кичинекей бала болобу, чоң адам болобу, деги эле адамзат инфекция кирген мезгилде 3 продуктадан, 3 тамактан отказ болуп туруш керек экен. Мындан тышкары мен дайым силерге айтып келем, урматтуу мекендештер, мына ошол азыр кирип, кандын ичине кирип, канды булгагандан кийин кан тамырдын ичиндеги керексиз нерсени автоматтык түрдө без тамырга өткөрүлүп берди. Себеби мени ким угуп жүргөн болсо дайым билет, без тамырлар булар бизде канализациянын орнаткан экен. Демек бизге кирди инфекция, микроб кирип башка жер мезгилде, азыркы мезгилде значит вирус кирип аткан болсо, вирус кирген болсо, ал бизде жашап аткан болсо, ал биздин каныбызды булгаган болсо, демек ошо булганган кан тазаланыш үчүн кереги жок нерсени безге өткөрүп берет экен. Ошол үчүн экинчи кийинки биздин задача биз без тамырларды түртүшүбүз керек. Без тамыр дүйнө жүзүндө безди тазалай турган таблетка да жок, укол да жок деп айтып келемин. Демек биз безди тазалаш үчүн сөзсүз түрдө бездерге массаж жасашыбыз керек экен. Ким мага келген болсо билет, биздеги без, биздеги канализация 4 жактан чогулуп келет. Бутуңуздун учунан чогулуп келип, акыры сөктүн артындагы венага куят. Эки колуңуздун учунан келип туруп венага куят. Баш жактан бүт керексиз нерсенин баары чогулуп, без менен чогулуп келип туруп венага куят экен. Өпкө жүрөктөгү бүт керексиз нерсенин баары келип туруп венага куят экен. Демек биз өзүбүздөгү канализация жолун тазалаш үчүн биринчи биз ушул лимфа массажы жасашыбыз керек экен. Лимфа массажын жасоо бул мына крышка унитаза дейт менин профессорумча. Демек канализационный системанын крышкасы ушул жерде жатат да. Ушуну биз ачышыбыз керек экен. Демек аны биз жөн эле мына кааласаңыздар мына 4 колуңуздар менен мына сол жактан акырет сөөктүн үстүнө, жогору жагына, үстүнө жана астына коюп, 3 колду коюп туруп, мына кааласаңыздар 7 жолудан, экинчи жагында кылсаңыздар болот. Кааласаңыз 14 жолудан, кааласаңыздар 21 жолудан. Биринчи биз бүт келген канализационный чогулуп келген могу жерди ачып алышыбыз керек экен. Андан кийин сөзсүз түрдө моюнду жасашыбыз керек экен.
Мына менин дагы убактым жок, урматтуу мекендештер. Мен күнүгө ушу адамдарга жардам берейин деп ушу прием болуп отурам. Анан мен дагы ушу адамдарга көрсөтүп атып эле жасайм мына. Мына сиз деле ушу бекер отурбастан жасай бериңиз. Анан кийин мына кулактан алып түшөбүз. Көрдүңүздөрбү? Мына. Көрдүңүзбү биз каяка алып келип атабыз? Биз унитазга алып келип атабыз, бүт баарын агызып берип атабыз. Чоң адам болобу, жаңы төрөлгөн болобу, 4 күндүк болобу, 10 күндүк болобу, 1 жашар болобу, 10 жашар болобу, 20 жашар болобу, 80 жашта болобу, бардыгыныкын сөзсүз түрдө ушундай жасаш керек. Бул бүттү, эми омурткадан алып келебиз. Көрдүңүздөр, омурткадан алып келебиз. Саламатсызбы? Бирок суу боларбы? Омурткадан алып келебиз. Кийинки көнүгүү демек биз наша грудная складка деп коет. Биз ушул жердеги бездерди түртүп, ушулардын жолун ачышыбыз керек. Мына бош отурбаңыз, телефонду чукулабаңыз, анан көрө сиз минтип сөз түрдө ушуну жасаңыз. Мына бул бүттү, эми астыңкы жаакты жасайбыз, караңыздар. Мына астыңкы жаакта ушул жерде бездер болот. Демек биз ушул бездерди мына кулактын түбүнө чейин алып келип, анан кийин сүрүп коюшубуз керек экен. Сөз түрдө биз басышыбыз керек экен. Караңыздар. Басып келебиз. Мына. Анан үстүңкү жаак. Бул жаактын астынан сөөк менен буларды бияка келебиз. Мына. Караңыздар. Алып келиппи? Эми муну сылап чүрүп коебуз. Анан бешени. Анан общий бүт баарын алып түшүп коесуздар. Мына ушуну жасайсыздар, сиз могу жерге келген инфекция менен күрөшөсүздөр. Могу жерге келген инфекцияны кууганга жардам кылабыз. Эми караңыздар. Мына караңыздар, өпкөдө кызылган тамыр, өпкө иштеп туруш үчүн тамак алып келип берет. Мына. Кайра кереги жокту вена алып кетет. Бул кан тамыр. Анан без тамыр алып келет. Мына сарын көрдүңүздөрбү? Без тамыр дагы алып кетет. Ушул өпкөдө жөтөлүп атасы, жөтөлүү деген эмне экен? Мына жакыныраак алып келейин. Жөтөлүү деген могу ар бир өпкөнүн клеткасын көрдүңүздөрбү? Мындай ар бир өпкөнүн өпкө болобу, бронх болобу, булжирчел болобу, бронх болобу, өпкө болобу, трахея болобу, ар бир өпкө жолдорунда мындай клеткалар болот. Ушул клеткалар тамактанат, бизге өпкө кычкылтекти бизге соруп алып барып берип турат. Ушул клеткалар кызарып шишип кетет. Кызарып шишиди деген сөз, ушунун ичине вирус кирип, жашап, ушул клетканы кызартып, өзүнүн заңдарын чыгарып, ушул клеткаларды кызартып, шишитип салды. Демек, ушул клеткаларды биз иштешин оңойлотуш үчүн, ушул клеткалардын иштешин биз оңойлотуш үчүн биз буларды сөзсүз түрдө диафрагмалдуу дем алуу жасашыбыз керек экен. Диафрагмальный дыхание деген сөз могу турган өпкөнүн астында, бул өпкө бөлүгү адамдын астында ички көңдөй бар да, өпкөнүн ортосундагы диафрагманы канчалык биз аркага алдыга алып келген сайын өпкө көтөрүлүп түшүп, биздин өпкөнүн ичиндеги кан айланууну, без менен мусордун кетүүсүн, көк кан тамыр менен мусордун кетүүсүнө жардам берет экен. Демек, биз лимфа массаждан кийин сөзсүз түрдө диафрагмалдык дем алуу жасашыбыз керек экен. Мындан тышкары ушул ич көңдөйү, мынакей, урматтуу мекендештер, ички көңдөйдөгү ашказан болобу, боор болобу, өт болобу, ичегилер болобу, ушулардын баары дагы кыйналып калат.